Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров кол койгон 2024-2034 жылдарга Кыргыз Республикасында футболду андан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык күчүнө кирди. Кыргыз Республикасынын президентинин бул жарлыгын ишке ашыруу жана спортту өнүктүрүү, ошондой эле жаштарды сергек жашоого умтулууга тарбиялоо максатында төмөнкү жеңилдиктер берилди. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча улуттук курама командалардын мүчөлөрүнө төлөнүүчү киреше салыгы жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча КНСтен бошотулган жеткирүүлөр, анын ичинде министрлер кабинети аныктаган спортту өнүктүрүүгө арналган субъектилерге товарларды импорттоого КНС жана сатуудан алынуучу салык, спортту өнүктүрүүгө арналган товарлардын тизмеси министрлер кабинети тарабынан бекитилет. Ошондой эле министрлер кабинети спорттук инфраструктуранын масштабтуу объектилерин курууну жана реконструкциялоону салык төлөөдөн бошотууга укуктуу. Спорт жалпы улуттук маданияттын негизи болуп саналат жана аны өнүктүрүү социалдык экономикалык милдеттерди чечүүдө жана коомдун дене бой жана руханий саламаттыгын камсыз кылууда мамлекеттик саясаттын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги.